Россия жарандарынан мобилизацияны баштады. Мындан улам Россиянын жарандыгы барлар жакынкы мамлекеттерге чыгып кетишти. Казакстан, Кыргызстанда дароо батирлердин баасы 3 эсеге көтөрүлдү. Тагыраагы орус жарандары батирлерди кымбат баасына карабай ижарага алышууда. Ортодо өзүбүздүн жарандар ижарага алган батирлеринен чыгып калышууда. Бир сөз менен айтканда, батир ээлеринин иттери чөп жеп, ханга салам бербей күнү тууп жаткан кези. Жарандык активист Эртай Исқақов өзүнүн Instagram баракчасына жаш мугалимди балдары менен кошо бажы кызматында иштеген айым милициянын күчү менен чыгарып жаткандыгын ачыктады. Я вызвала милицию. Мои права нарушены. Мои права нарушены. Дайте обувь одену. Видеодо мугалим айым батир ээси менен анын ортосунда көп мөөнөткө келишим бар экендигин айтууда. Мындан сырткары милиция күчкө салып чыгарып жаткандыгын баяндады. В замереже она действующий сотрудник таможенной службы, хозяйка квартиры. У нас был договор на год, но меня выселяют сейчас на данное время. Вызвали участкового. Они взломали входную дверь, поменяли замки. И сейчас она угрожает, что закроют двери. Заходят, выходят. Я тут одна дома и угрожают мне. Самоуправством занимаются. Здесь совершенно еще посторонние мужчины. На меня морально давят. Юрист Шердор Абдыкапаров, эгерде батир ээси менен ижарачынын ортосунда кандайдыр бир келишим боло турган болсо, аны үйдүн ээси дагы, милиция дагы кууп чыга албайт. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Аны болгону сот гана чечим менен чыгарса болот. Чыкпай дагы койсо болот даже квартирадан. Квартирадан чыкпай дагы койсо болот. Милиция кызматкерлери да чыгара албайт, эч ким чыгара албайт. Хозяин келип туруп чыгара албайт. Муну неге? Кайсыл учурда чыгара алат? Ал мына договорду бүтүп, мына баары бузулбаса, ал только сотко кайрылат. Мына бул менин квартирам. Мен мына буга квартирага бергем, 3 ай мурда предупреждение бергем, чык деп 3 ай мурда заранее бул билген, ушуну квартирадан чыгарыш үчүн деп выселение деп сотко кайрылат граждандык түрдө. Ал граждандык түрдө исковое заявление жазганда, ошо үйдө кимдер жашайт? Аялы, күйөөсү, балдары, ошондон бери баарын жазып туруп сотко выселение дагы берет. Анан сотко выселение бергенде, мына граждандык түрдө сот болот, чойла жүрөт, бирөөсү келбей койсо, бул мындайча айтканда, это бул уголовный иш эмес да, граждандык иш дагы чойлуп, где-то жарым жыл, 1 жылга жери барышы мүмкүн дажечи. Анан ал соттун чечими, бул сиздин үй сиздики экен деп, ал соттун чечими киргичекти 30 күн. Кайсы тарап же да башка тарап обжаловать этип салса, город экинчи инстанция бар, ушинтип чойлуп жүрөт. Анан ал соттун күчү, решениясынын чечиминин күчү киргенден кийин гана анан аны соттун чечимин алып барып эле сен мына соттун чечими чыкты деп туруп кубалай бейт да, кубалай бейт. Эми анан ошо менен барып, ошо милиция кызматкерлерине, сот аткаруучуларга барып, только ошондо гана чыгара алат да. Даже хотя ти адамдар квартиранын хозяйыны болуп турса дагы. Ошон үчүн айта кетерибиз, любой келишим, любой иш болбосун, буну только кагаз түрүндө письменный виде түзүш керек. Биздин чыгармачыл топ бул окуя кандай болгон? Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мыйзамсыз иш жасаганбы же жокпу? Ошол сыяктуу суроолорго кийинки эфирде жооп таап берет. Телефон берип коюңуз. Берип коюңуз эми личный телефон. Байкеси жиберди бул эженин.